Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору республиканын аймагында 2015-жылы ишке ашып, буга пилоттук деп Ысык көл, Жалал Абад облустары тандалып алынган. Учурда Чүй, Талас облустарынын айыл өкмөттөрү долбоордун алкагында аткарылган алгылыктуу аракеттер менен таанышып, тажрыйба алмашуу максатында көл аймагында болушту. Алгач Ысык көл районунда болушкан соң Төп районунун Михайловка айылындагы долбоордун колдоосу менен ачылган фитнес спорт залына күбө болушту. Айыл тургундарынын ден соолугун чыңдоого өбөлгө бул жайдын ачылышы менен жумуш орундары да түзүлгөн. Кызматтарды жакшыртуу аракеттер планы КЖАП деп коет. Ошол жерге долбоор жазылып, анан долбоордун алкагында 300 000 сом акча каражатын утуп алганбыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун да жардамы чоң да. Анан биз өздүк каражат катары 100 000 сом акча каражатын кошуп, 400 000 сомго ушул фитнеске жабдыктарды сатып алганбыз. Ал эми 60 000 сомго ушул имараттын ичин ремонт иштерин жүргүздүк да. Азыр бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көргөндөй жаркырап, жакшы болуп, биздин айылдын апалары, эжелери ушул жерге өзүлөрүнүн ден соолугун чыңдоо максатында фитнес менен алек болуп, күнүнө 2 маал машыгып атышат. Андан соң айыл өкмөттөрдүн иш сапары Кызыл Суу айылында уланды. Мында алар муниципалитеттер аралык кызматташуу тажрыйбасы менен таанышышты. Долбоордун негизинде Кызыл Суу тазалык ишканасына таштанды чогултуучу техникалар сатылып алынган. Азыркы тапта бул техникалар 5 айыл өкмөткө тагыраагы 6900 түтүнгө кызмат көрсөтүп келет. Долбоор жазып, 5 миллион сом утуп алганбыз. 5 миллион сом, андан сырткары Şu 5 aylık hükümet birigip, biz Kızılsu aylık hükümeti тазалык ишканасы лидер болуп тандалган. Анан биздин өздүк салым 2,5 миллион сом чыгарганбыз. Андан сырткары 3 миллион 350 миң сомду Ысык көл өнүктүрүү фондунан каржылап берип, Мас Сафир үлгүсүндөгү 17 кубтук 2 мусоровоз автоунаасын алганбыз. Ал эми Жаргылчак айыл аймагында жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору менен калкты кабыл алуу жана сапаттуу тейлөө максатында бирдиктүү терезе системасы ишке ашырылган. Мында тургундарга ыңгайлуу шарт түзүлүп, кезек күтүүлөрдүн саны азайган. Бул айыл аймакка караштуу бардык айылдагы жалпы 2795 түтүнгө сапаттуу кызмат көрсөтүүнүн аракетинде. 300 000 гранттын эсебинен болду дагы айыл өкмөттүн өздүк салымы 66 000 сом. Анан жакшы, мына бул жерде 6 кызматкер бир кабинеттин ичинде отурушат, бирдик терезеде. Бул жерден күнүнө 50, аз болгондо 50 кызматкер келет, арман болгондо 100 кызматкерге чейин кабыл алуу болуп калат да. Келип өзүлөрүнүн тийиштүү окошкаларынан келип, маалыматтарын алып, эч токтоосуз бул жерден күтүп кала турган болсо, бул жерге отуручу жерлерин даже жазып, эс алып алчу эмелерин дагы шарттарын түзүп койгонбуз да. Ошондой эле Чүй, Талас облустарынын айыл өкмөт кызматкерлери Барскон айылындагы мектепке чейинки билим берүү кызматын жакшыртууга түзүлгөн шарттар менен таанышышты. Долбоордун колдоосу менен 300 000 сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 60 000 сом каралып, мектепке чейинки балдарга билим берүү, аларды ар тараптан өнүктүрүү багытында компьютердик жана башка жабдыктар менен камсыз болушкан. Өнүгүү борборунда учурда 90 бала билим алып, окутуунун наркы айыл жергесине ылайыкташтырылып, ар бир балага айына 1000 сомдон. Биздин өнүгүү борборунда бир группада 10 бала эле окуйт. А мектепте 30 балага бир мугалим 45 мүнөттө да жетишпейт. Ошондуктан ушул балдарды келечекте ойлоп, балдарды мектепке даярдайлы деп чечтик. Санаганды, окуганды, анан бизде бир өзгөчөлүк бар, өзүбүздүн китептерибиз бар, Академия Ростада. Китс деп коет да кичинекей балдарга. Алар ошо 2 полушария мозга ачылгандын баштапкы китеби бар. Ошону дагы ала кетишет. Тажрыйба алмашууга башка аймактардан келген айыл өкмөт мүчөлөрү долбоордун ишмердүүлүгүнө баа беришип, жаңыча көрүнүштөрдү алдыда өздөрүнүн айыл аймактарында колдонушаарын белгилешти. Биз Ысык районунан Ысык көл областына келдик. Ошо тажрыйба алмашуу боюнча эки күндөн бери ошо көп айыл өкмөттү кыдырдык. Көп жумуштарын көрдүк. Таза суу боюнча долбоор жакты. Ошо оюмда ошо барып айыл өкмөткө ошону сунуштасамбы деп ойлойм да. Азыр 3 долбоор эми жазып баштадык. Ал
детский площадка, анан тиги аялдама и эме жарыктандыруу бир көчөбүздө жок, ошого неметип атабыз. Бүгүнкү күнгө Талас облусту, ошондой эле Чүй облусунун кээ бир айыл өкмөттөрү тандалып алынган. Бүгүн Ысык көл облусуна 2021-22 жылы аткарылган кызматтарды жакшыртуу аракет пландарынын жыйынтыктарын көрсөтүү максатында 52 айыл өкмөт башчыларын алып келип, ошол тажрыйба алмашуу практикасы жүрүүдө. Эми негизги максат мына ошол кызматтарды жакшыртууда алар жеринде келип көрүшүп, кызматты кантип уюштурса болот, анын туруктуулугун кантип камсыз кылса болот, анын жеткиликтүүлүгүн кантип камсыз кылуу керек, инфраструктурага эмес, анын башкаруу системасын кантип уюштуруш керек. Мына ушунга окшогон маселелердин баарысынын айланасында суроолорго буйруса жооп алып атышат десем болот. Белгилей кетсек, жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, Хелветас жана өнүктүрүү саясат институту тарабынан жүзөгө ашырылып келет. Республиканын аймагында 10 жылдык мөөнөттө иш алып барат. Бүгүнкү күндө долбоорду жайылтуу максатында Талас жана Чүй облустарынын айрым айыл өкмөттөрү каралган. Алар кызматтарды жакшыртуунун аракет пландарын иштеп чыгышып, жазылган долбоорлор май айы менен тандалып алынат. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.